жылқыны кармоо үчүн даярдалган сыйыртмак жип. Укурук менен жылкыны кармайбыз деген сүйлөп түзсөк болот. Кайырмак менен балык кармайбыз, тор менен кушту кармайбыз, камчы менен бээни айдайбыз, кармабайбыз, бирок таяк менен койду кайтарабыз. Өзүңөр байкап тургандай, бул жерде А менен Б вариант өтө жакын. Ал эми В менен Г алыстап кетти. Биз түзгөн сүйлөмгө жакын вариантты дагы карап көрөбүз. Эми укурук менен жылкыны кармасак, балык менен кайырмакты кармайбыз. Эң жакыны да ушул. Карап көргүлө. Себеби кайырмакты биз балыкка салабыз. Ал эми тор менен куш да окшоп кетет. Бирок торду биз алдын ала жайып коюп, анан ага барып куш түшөт. Ал эми укурукту алдын ала жайып коюп, анан ага келип жылкы түшпөйт. Биз кармап турабыз. Кайырмакты да биз кармап турабыз, анан ага балык келип түшөт. Ушул жагынан А вариант өтө жакын болот. Бирок туура болот. Ушуга жоопко жакын вариант Б. Бирок бул туура эмес. Эми дагы бир кийинки аналогияга көңүл бурабыз. Кирпи тикендүү. Асы аюу уйкучу, Б'сы жылкы жалдуу, В'сы адам калпактуу, Г'сы унаа дөңгөлөктүү. Бул жерде баардык сөздөр түшүнүктүү болуп турат. Эми эталон сөзгө сүйлөп түзөбүз. Кирпи дайым тикендүү болот. Башкалардан өзгөчөлөп турганы бул анын дайым тикендүү болот. Аюу уйкучу. Аюу дайым эле уйкучу болот. Өзүнүн мезгилинде гана уктайт, кышында. Анан белгилүү мезгилде турат. Бирок уйкучу менен тикендүү түшпөй калды. Тикендүү бул сыпат, ал эми уйкучу анын накта тышкы сыпаты эмес да. А бул жерде сырткы сыпат маанилүү болуп атат. Ошон үчүн аюу эгерде үпсөйгөн десе, туура келип калышы мүмкүн. Мында уйкучу демек алысыраак болуп калат. Жылкы жалдуу болот. Адам калпактуу болот. Калпаксыз да болушу мүмкүн. Унаа дөңгөлөктүү болот. Дайым дөңгөлөктүү болот. Себеби ошон үчүн унаа. Эми карап көргүлө. Кайсы жооп туура деп ойлойсуңар? Ооба, көпчүлүгү менимче жылкы жалдууну белгилеп алдыңар деген ойдомун. Эмне үчүн? Себеби кирпи дайым тикендүү болот, анын сырткы көрүнүшү, жылкы да дайым жалдуу болот, анын сырткы көрүнүшү. А калгандары анын сырткы көрүнүшү эмес. Ошон үчүн андан кийин булар, мисалы адам калпактуу, бул таптакыр алыс, туруксуз сыпат, андан кийин адам деп бул жаныбардан бөлүнүп турат, ошон үчүн булар алыс жооптор деп табылат. Андан кийинки аналогияга өтөбүз. Белдемчи саймалуу. Варианттар: баштык оймолуу, көшөгө чачтуу, шырдак кооз, Г'сы жууркан жумшак. Келген бул жерде жалаң кыргызчаттанган аналогия. Белдемчи. Бул эмне? Кыздар же болбосо келиндер, аялдар, кыргыздын аялдары дайыма белин жылуу кармаш үчүн белдемчи менен так жүрүшкөн. Мына белдемчи кандай? Саймалуу. Анын туруктуу сыпаты белдемчиге дайым сайма коюлган. Андан кийин токтолобуз. Баштык оймолуу да болгон, көбүнчө оймолуу болгон. Көшөгө чачтуу да болгон, чачсыз да көшөгөлөр бар. Чачтуу дегени бизче айтканда тартип деп коебуз биз. Шырдак. Шырдак дайым кооз болгон. Жууркан дайым жумшак болгон. Демек бизге берилген эталон сөздө кандайдыр бир нерсе, анын сыпаты, туруктуу сыпаты. Буларда да туруктуу сыпаттар бар. Ал эми эмнесине карайбыз? Эми саймалуу деп атат. Демек сайманы биз сайып кооздойбуз. Бул жерде оймолуу деген вариант өтө жакын. Себеби
кооз, жумшак, чачтуу деген сөздөр саймалуу деген сөзгө жакынлашпай калат. Мааниси жагынан булар жасалышы боюнча да бир аз башкачараак. Кооз дегенде жалпы сырткы көрүнүштү айтып атат. Ал эми сайма менен оймону биз тигип жасайбыз. Ошол жагынан эң жакын жооп аасы. Ушул вариант туура. Силер да менимче аасын белгиледиңер. Кийинки барак, арыз. Бул эми иш кагаздарына тиешелүү аналогия экен. А вариант иш кагаз, мүнөздөмө. Б китеп, отзыв. В кагаз, тилкат. Гсы дил баян, рецензия. Бул жерде эталон сөзгө сүйлөм түзүп көрөбүз. Баракка арыз жазылат. Жок, мындайча түзсөк да болот. Арызды баракка жазабыз. Эми ага карап көргүлө. Мүнөздөмөнү иш кагазга жазабыз. Жок. Мүнөздөмө бул иш кагаздын бир түрү. Китеп, отзыв. Китепке отзыв жазылат. Кагаз, тилкат. Тилкатты кагазга жазабыз. Дил баян, рецензия. Дил баянга рецензент рецензия жазат. Эми карап көрөбүз. Кайсы жооп эң жакын деп ойлойсуңар? Албетте эң жакын жооп эталон сөзгө түшкөнү бул Б варианты. Тилкат кагазга жазылат, арыз баракка жазылат. Калган варианттарды сүйлөм түзгөндө эле ката экендиги көрүнүп калды. Эми кийинки аналогияга өтөбүз. Жыйналган, иретсиз. А вариант. Тартиптүү, тартипсиз. Б вариант. Тизилген, катарсыз. В байланган, бекем. Г салынган, сапатсыз. Баардык эле сөздөр бизге белгилүү сөздөр экен. Эми эталон сөзгө кайтабыз. Кандай байланыш бар? Жыйналган, иретсиз. Демек синонимдик байланыш бар. Бизге синонимдик байланышты бергенде аналогияда эки билимиңерди текшерет деп айткам. Толук синоним, толук эмес синоним экендигин сөз ажыратышыңар керек. Ой, кечиресиңер. Эми антоним экен. Кечирим сурайм. Антоним сөздөр. Булар карама-каршы сөздөр, карагыла. Антоним сөздөрдө сөзсүз бизге бир уңгулуу антоним, лексикалык антоним. Дал ошол билимиңерди текшерет. Бизге берилген эталон сөз жыйналган, иретсиз. Бул лексикалык антоним экен. Эгерде бир уңгулуу болгондо тартиптүү, тартипсиз, билимдүү, билимсиз болуш керек. Лексикалык антонимдер экен. Карап көрөбүз. Тартиптүү, тартипсиз. Тизилген, катарсыз. Байланган, бекем. Салынган, сапатсыз. Эми алысын чыгарабыз. Байланган, бекем антоним эмес экендиги көрүнүп турат. Бекем да байланат, бош да байланат. Булар алыс жооптор. Салынган, сапатсыз. Булардын бири-бирин антоним болбойт, ошон үчүн алабыз. Бизге эки вариант калды. Антоним Асы, Бсы. Тартиптүү, тартипсиз, тизилген, катарсыз. Эми бизге кайсы вариант жакын? Туура жооп Б. Эмне үчүн? Себеби бул жерде берилген сөз лексикалык антоним. Бизге да лексикалык антоним менен катар керек. А тартиптүү, тартипсиз бул бир уңгулуу антоним болуп кетти. Ошондуктан буну чыгарып салабыз да. Б вариант түшөт. Эми кийинки аналогияга өтөбүз. Амчы, тайган. Аябай жакшы аналогия экен, карап көрөбүз. А. Балыкчы, балык. Бсы. Мүнүшкөр, бүркүт. Всы. Саяткер, жылкы. Гсы. Мерген, элик. Бул жерде баары түшүнүктүү сөз болуш керек. Мүнүшкөр, саяткер, тайган деген сөздөрдү чечмелеп бир аз кайталап алалы. Тайган иттин түрү. Карышкырларга бир гана ушул
тайган породасындагилер гана кол сала алат экен. Ал эми мүнүшкөр бүркүттү таптаган адам, саяпкер жылкыны таптаган адам, а мерген менен балыкчыны билесиңер. Эми эталон сөзгө сүйлөм түзүп көрөбүз. Аңчы тайган. Аңчынын жардамчысы тайган. Балыкчынын жардамчысы балык эмес. Мүнүшкөрдүн жардамчысы бүркүт, саяпкердин жардамчысы жылкы ушу менен иштейт, мергендин жардамчысы элик эмес. Ал эликти атып алат. Демек, сүйлөм түзгөндө эле байкадыңар окшойт. Г вариант менен А вариант алыс жооп кетти. Эми эки жакын вариант калды. Мүнүшкөр бүркүт, саяпкер жылкы. Экөө тең ушуга таандык, эталон сөзгө дал түшүп атат. Эми саяпкер жылкы бир аз алыстап кетет. Эмне үчүн? Саяпкер жылкы менен кандайдыр бир нерсени албайт. Ал жылкыны таптап, чабышка гана салат. Ал эми аңчы тайган менен бүркүт, куш, түлкү алат. Ол жөнү туруп турат.